Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah Ta'ala'nın rahimi, berekesi, tınçtığı baruzga jağan bolsun. Jana Allah razı olotuna şarketleri atkarıp, Allah Ta'ala tıyı salgan neseleden tıyılığa, Kuday Ta'ala bizge imanımızı bekem bolsun. Jana takvalıktın yolunda bekem жүрүүгө Kudayım özü bizge nasip kılgan bolsun. Керек болсо жолдогу адамдарга сөз сүйлөп зыян келтирүү эмес, көчөдөгү адамдарга зыян бере турган нерсе жаткан болсо, ошолорду дагы алып кое турган даражадагы сезимтал болууну ар бирибизге насип кылсын. Кандай эле Алла Таала Куранда айткандай, баягы кумурскалардын бир тобу чыгып, жайылып жүргөн кезде алардын башчысы эмне дейт? Кумурскалардын башчысы: "О кумурскалар, ийиңерге киргире, азыр Сулайман алейхиссалам келатат, байкабастан силерди басып албасын" деп. Бул деген эмнени билдирет? Ушу кумурскага да керек болсо көңүл бургула, этияттык мамиле кылгыла. Баягы тебелеп, тепсеп, талкалап кете бер деген сөз эмес. Ошого көңүл бургула, тебеленип калбасын, зыян келтирип албагыла деген. Демек, мусулман кыраакы, сезимтал болуш керек. Ошон үчүн Пайгамбар хадисте деген: "Иттaqi ширасатал муъмин фа иннаху янзуру би нурилlah." Алла Таала карабайсыңарбы? Сонун бизге даражабызды өйдө көтөрүп коюп атат. Эгерде биз шарттарыбызды, шарият койгон шарттарды терең аткарган болсок, момундун назарынан сактан, албетте Алла Тааланын нуру менен карайт деген. Мына көрүңүздөр, ошондуктан биз ар бир адамдын көңүлүн эмне деп билебиз? Эң Алла Тааланын сүйүктүү пендеси болсо керек ушул мага караганда деп. Ошондой сезимди ар бирибизге насип кылган болсун. Өткөнкү суроолорубузга улай, кийинки суроолорубуз. Саламатсызбы? Сизге кайрылганыбыздын себеби эжебиз ичип такыр токтото албай атабыз. Капельница кылсак бир аз жүрүп, кайра эле ичип алат. Арак бербей койсок көчөгө жүгүрүп кетет. Эмне кылаарыбызды билбей калдык. Негизи аял киши менен өзүнүн бир тууган эжелери бар, бир тууган сиңдилери бар, курдаштары бар, классташтары болушу мүмкүн. Мындай тарыхка, макаллага, адабий чыгармаларга, окуяларга бай, мындай тилинде мөөрү бар деп коет, бир сөз менен айтканда. Ошондой тилинен бал тамган. Ошондой жора жолдоштор менен маектешип, көбүрөөк сүйлөшүп, сен ушу ичпей эле койсоң болмок, неге ичип атасың, ичпесең эле жашына коюп каласың деген сөздөрдү эч качан козгобош керек. Деги эле арак темасынын кереги жок. Анын жанында отуруп алып эле бала кездерин эстеп, аны бир жакшы жетишкен жактары бар да, ошолор жөнүндө сөз кылып, анан ысык баягы тооктун шорпосу дейбизби, койдун шорпосу дейбизби, ошондой тамактардан берип, организми ачуу нерсени талап кылышы мүмкүн да. Зыян болбогон деңгээлде канемпирден баса кайнатма кылып берип, аралаштырып, максым жасап берүү, жана азыр бээ саап аткан аймактар бар кээ бир жерлерде. Бүгүнкү күндө мына октябрдын ортосу болсо деле биздин бир жезделерибиз бар. Бүгүнкү күндө дагы кымыз байлап отурушат. Мына ошол сыяктуу бир кээ бир аймактарда болот экен. Атайын күзгү кымыз деп кармайт. Ошол организми кычкыл нерсени талап кылышы мүмкүн. Тамакты күчөтүп берип эле, кымыздан ичирип, көбүрөөк баарлашып, эртеден кечке кыбырап, алектенип иш кыла турган бир жумуштарды таап бериш керек. Анткени баленин баардыгы каяктан чыгат? Бекерчиликтен, боштуктан, анан көңүл бурулбай калгандыктан болот. Ошого бир-эки багыт берип, жол шарттарын түзүп берип, бир нерсе менен алектенип, эмгектенсе, андан кийин аны зикирге отургузуп коюш керек, намазга секин киргизиш керек. Анткени муракаба зикир деп коет. Кыбланы карап отуруп алып, анан зикир чалуу, астагфируllahны айтуу. Пайгамбар дейт го, күнүнө мен 70 жана 70тен ашуун истигфар айтам деп. Ошо истигфарды көбүрөөк айтсак, жан дүйнө тазаланат. Адамдын күнөөсү кечирилген сайын зейин эмне болот? Акыл, эс тутумдар күч алат. Акыл, эс тутум күч алгандан кийин денени башкарып жүрүү дагы жеңил болот. Денени башкарып жүргөн жеңил болгондон кийин ар кандай кыжалатыла турган нерселердин баарын көңүл бурбай жеңил санай баштайт дагы. Ошону менен катары эле баягы алдаса болот, жаш башты дейт. Бул эжеңиз эгер жашыраак болсо, мактап, таптап, арабча Куран окуганды үйрөтүп, 2 айда, 3 айда үйрөтөбүз деп, мынакей YouTube'дардын түрүндө чыгып атпайбы? Чын эле ошентип үйрөнсө болот, Кудайдын буйругу менен. Бат эле үйрөнүп алып, Куранга киргизип алсаңыздар, андан кийин чет өлкөнү кыдырабыз деп, эгер каражатчаңыздар мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстаныбызда сонун керемет жерлер бар. Ошол жактарды зыярат кылдырып, аралашып, барып келип, кошо алып жүрүп, кыскасы муну жалгыз таштабаңыздар. Бизде мындай да, мен муну алып
ченеп ичем деп туруп берип коюп анан мейли жакшы тур деп коюп ичпесең эле болот да жакшы эле болуп калыпсың ичпе деп туруп эле ошентип урушуп кагып коебуз анан нары отуруп алып анан ыйлайт көп ичип кеткен адамдар көбүнчө таарынчак болуп калат ар кимден кемчилик издей берет жана таарынганга шылтоо издеп калат ошолордун баарына эмне кылбашыбыз керек мүмкүнчүлүк бербей жакшы сүйлөшүп маектешип сен биздин мыкты эжебизсиң мыкты карындашыбызсың деп эгер улуулар болсо сиңдимсиң эжемсиң деп кыскасы кыз бир туугандары дагы аралашып дайыма бир иш менен алектендирсеңиздер анан Кудайдан тилек кылып намазга секин буруп анан жакшы сөздөр менен маектешип буруп алган болсоңуздар иншалла Кудайым буйруса жакшы болот анан хижама деп коет аялдар бар атайын восток бияк деп коет жана чыгыш беш жакта медик бир айым эже бар ошол эжеке хижама алат ошо хижама деген кан алуу деген сөз ошо денесинен кан алып анан канды бир сыйра обновление деп коет го мындай кайра алмаштыруу ошондой бир дене обновление алмашат экен бир жаңы бир баягындай бир аба кирбеген бөлмөдө отура берип анан айнек эшиктерди ачат го таза аба киргенден бөлмө сонун абырак айланат го ошол сыяктуу баягы хижама кылып койсо кан алып койсо денесине бир таза аба киргендей бир ушунчалык бир башкача эс алып анан иммунитети күч алат иммунитет деген эмне деген дене кубаты ошо дене кубаты жандана түшөт дагы Кудай буйруса арагын тыштап коюшу толук мүмкүн өмүр бою арак ичип туруп тыштап алып оңолуп кеткендер да толтура ал боюнча хадис бар билесиздер бир адам бар бейиштин амалын жасай берет бейишке кирерине бир кадам калганда тозок амалын кылып кетип тозокко кирип кетет деп бир адам бар тозок амалын жасай берет тозокко кирерине бир кадам калганда бейишке чыгып кетиши мүмкүн бул мааниси эмне этият бол мен жасабаган иш калган жок мен аткарбаган амал калган жок бүт баарын аткарып атам мен бейишке кирбегенде ким кирет дегендей бир сезимге кирип албагыла деген мааниде ошон үчүн мусулман эч качан мен бейишке кирбегенде ким кирет деп монтип турбайбыз монтип алып биз какайып алып намазымды кабыл кылбаганда эмне кылмайын кабыл кыласың да деп мынтип намаз окубайбыз икемди Кудайым ушул кабыл кылса экен деп бирөөгө садака берсеңиз дагы кабыл болду эмес Кудайым ушуну кабыл этсе экен деп Алланын ыраазы үчүн берип атам деп мындай бериш керек экен учурашканда да Алланын ыраазы үчүн деп ассаламу алейкум деп учурашып койсок бул керемет экен да кайсы амалыбыз Кудайга жагып калган болсо ал Кудай буйруса бейишке чыгат экенбиз Алланын ыраазылыгы менен Алланын ырайымы менен Кудайым ынсап берсин күч кубат берсин эжекеңизге кийинки суроо жээним бар намазын тургузганына намазын окуганына дейт 1,5 жыл болуп калды бирок карантинден кийин салафтарга кошулуп кетиптир эмне кылышым керек жардам берип койсоңузчу сураныч эми ал бир тууганга айтабыз имам Азам деген пайгамбарыбыздын хадистерине кантип амал кылабыз фикх маселелерине шарият маселелерине кантип амал кылабыз ошол эле учурда адеп ахлак мүнөз менен кантип мүнөздөлөбүз ошолорду калыптаныш үчүн биз пайгамбарлардын өмүр баянын сахабалардын өмүр баянын биз өзү хадис илимине кирүүдөн мурда пайгамбарлардын өмүр баянын сахабалардын өмүр баянын табииндердин өмүр баянын табиин деп мурунку темада да айтканбыз пайгамбарыбыздын сахаба деген жоро жолдош пайгамбарыбыздын жоро жолдошторун көргөн доорду айтабыз кийинки поколениеде кийинки муун ошол табииндердин табиин деп коет табииндерди көргөндөрдүн доору кийинки доор экинчи этаптагы табииндер ошолордун өмүр таржыманын анан бүгүнкү күнгө чейинки ислам динине салымын кошуп кеткен аалымдар бар ошолордун өмүр таржымалдарын бүт окуй турган болсок анан кийин биз калыптанат экенбиз окуй адамгерчилик адеп ахлактуу болуу бул эң биринчи орунда турат турбайбы деп анан аят хадистерге түздөн түз кирбей ушу аалымдар аркылуу амал кылыш керек дегенди анан түшүнө баштайбыз эмне үчүн имам Малик айткан өзү аалымдардын баягы бир сөз бар эмеспи сөзү керек маалда алынат керек эместе ыргытылат деп атпайбы бунун сөзүн түшүнүш үчүн эле бир жогорку деңгээлде ой жүгүртүп аят хадистерди түшүнгөн адамдар гана түшүнүшү мүмкүн же болбосо бир устаз түшүндүрүп бергенде гана түшүнүшүбүз мүмкүн жана ошондой эле бир дагы сөз бар эмне деген сөзү бар хадис аалымдардан башкасын адаштырат деген эмне деген сөз бул кандай бул пайгамбарды айтып атса мен силерге Куран хадисти калтырдым деп атса
Имам Малик неге бұл сөзді айтады деп біз не қылсақ болады, ой жүгіртіп, таң қала тұрған сұрау бірақ. Ошоны эмне үчүн айтып атат? Анткени бир хадистин уландысы мурун өтүп кеткен болот. Же болбосо ал хадистин уландысы кийин айтыла турган болот. Же болбосо бир мансух деп коет, колдонуудан чыгарылган хадис бар. Же болбосо бир доорго айтылып, кайра кийинки доорго өтпөй турган хадистер бар. Бир адамга гана тиешелүү. Бөлөк адамга өтпөй турган ушундай хадистер бар. Ошолордун баары ар бир хадистин келип чыгышы, эмне себептен айтылган, мурунку хадис менен кийинки хадистердин баарын жатка билиш керек. Ал үчүн усул деп коет. Усулул фикх шариат илиминин асылдарын, усулдарын үйрөтө турган илим. Эмненин негизинде шариат келип чыгат. Шариат биринчи бисмилла дегенде эле Куран, хадис, ижма, кыяс болуп кетет да. Мына ошолорду үйрөткөн илим усулул фикх деп коет. Ошол усулул фикхта келет. 3000 хадис бар негизи. Жалаң ушу фикхка тиешелүү. Жалаң ушу фикхка тиешелүү 500 аят бар. Ушулардын баарын жатка билсе, анда мазхаб карманбай кете берсе болот. Ана булардын баарын окугандан кийин 4 имамдын, Имам Азам, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи динди таратыш үчүн кандай гана азаптар тартышкан, ушунчалык кыйналган. Жана ошондой эле мисалы Абдулла ибн Мусайяб, Саид ибн Мусайяб рахматуллахи алейхи заманында арабтар болсо деле Мадина шаарында башкасы фатва берген эмес. Карабайсыздар, тартип болбосо эмне Куран хадиске эмне түздөн-түз иштигат кылып эмне өздөрү амал кылып кете албайт десер, кетет. Бирок маселе сураса эле эмне деген? Пайгамбардын мечитинде Саид ибн Мусайяб бар. Олар ошондон барып маселе сурагыла. Биздин сураба деп бардыгы эмне кылган? Жүз үйрөгөн. Бар, ону тетигинден сура деп. Мындайча айтканда, Саид ибн Мусайяб тили турганда эч ким жооп берген эмес. Эмне үчүн? Бир тартип, бир багытта кетиш үчүн. Балким бир жерде тура эмес үчүн болушу мүмкүн. Ушундай да. Мисалы баягы пайгамбарыбыз айтат го, мунун тилин кесип койгулачы десе, Азирет Умар радыйаллаху анху эмне кылат? Тилин кесем деп эле алып жөнөгөндө нарактан Али радыйаллаху көрүп калат дагы. Эмне кылган атасың десе, тилин кесем дейт. Эмне болду десе, пайгамбар ушинтип айтты дейт. Десе, Али радыйаллаху анху эмне дейт? Жок, тилин кес дегенден максат пайгамбарыбыз түшүндүрүп койгула. Ырсап менен тийише берет да. Аерде пайгамбар тилин кес дегенден максат түшүндүрүп койгула, бизге экинчи сүйлөбөй турган болуп калсын. Силер дагы даанышман экениңерди көрсөтүп койгула деген мааниде деп айтканда, Азирет Умар таң калып, бар тактайынчы деп анан журанда кеттик деп, кайра барып тактаса, ооба дейт, мен тилин кадимкидей кес деген эмесмин да, түшүндүрүп кой деп айткам дейт. Ошондо айтып атат да, лаула алиюн лахалака Умару. Эгерде Али болбогондо Умар өлмөк деп. Көрдүңүздөр, ошон үчүн ар бир айтылган сөздүн ички мааниси бар, тышкы мааниси бар, сырткы мааниси. Эки маанисинде хадистердин ички сырткы маанилерин түшүнгөн адам болуш керек. Жана ошондой эле тозок жөнүндө айтылган аяттар бар миңдеген, бейиш жөнүндө айтылган аяттар бар миңдеген, окуялар жөнүндө, тарыхтар жөнүндө айтылган аяттар бар. Булардын баарын тим эле жиликтеп мыкты билиш керек. Ошол адамдар эмне кылат? Мазхаб кармабай койсо болот. Өзүнүн эне тилин да мыкты түшүнүш керек. Анан кийин өзгө тилди эмне кылат? Мыкты өздөштүрөбүз. Аны аларды билбегенден кийин мен Куран хадиске амал кылып кете берем деген ал жок, жаңылышабыз. Дагы бир кошумча, илимди 10 жыл окуптур, 20 жыл окуптур десе деле, бирок адамгерчилиги болбосо, ийкемдүүлүгү болбосо, демек ал терең окуган эмес ал. Түшүнгөн эмес болот. Анткени пайгамбардын өмүр баянын окусаңыздар, жана сахабалардын өмүр баяны бүт баары кичпейил, жөнөкөй адамгерчиликтүү болгон. Ислам дини ушуга үйрөтөт. Адамгерчиликтүү болгонго үйрөтөт. Ошондуктан бир тууганыбызга айтабыз, жана тарыхый китептерди, дини китептерди, пайгамбардын өмүр баянын окуш керек, сахабалардын өмүр баянын окуш керек. Жана башка, жана жогоруда айтылгандай, буга чейинки өтүп кеткен аалымдардын өмүр баянын окуса эле, жок дегенде 4 мазхабтын өмүр баянын окуп койсунчу, анан жетет. Кудай бурса, ушундо кояйын анайын. Ошолор чыгарып берген далилдин негизиндеги шариатка амал кыла берейин, тагыраак айтканда Ханафи мазхабына кете берейин деп калышы толук мүмкүн. Таксыр. Азыр орозо кармаса болобу? Орозо кармаса болот. Биринчи, 4-чү күнү кармай бериңиз. Кайсыл айда эмне артыкчылык бар, мындай кармаса мындай болот, тигиндей кармаса тигиндей болот дейт го. Ушулардын бардыгын камтып алат. Анткени дайыма 1-4-чү күнү орозо кармай турган болсоңуз, бир айда 4 жума бар да. Демек сиз бир айда 8 күн орозо кармаган болосуз.
Кандай гана амалдар сүйүнчүлөнбөсүн, кайсылайга монда кээ бири заиф болуп, кээ бири хасан болуп, кээ бири сагык болуп, мындай тартыш болуп калып атпайбы? Ушуга болбой эле биринчи, төртүнчү, биринчи кээ бир агаларды билебиз. Коллегаларымда билем, иштешкен бир агайлар бар, тааныган агалар бар, инилер бар, бүт тааныйбыз. Ушулар дагы эмне кылат? Дайыма байкайбыз, биринчи, төртүнчү күнү дайыма орозо кармоону өзүнө адат кылып алган. Ушул да эң жакшы адат. Ошон үчүн биринчи, төртүнчү күнү орозоңузду кармай бериңиз, боло берет. Болоону жума күнү кармабаңыз. Жума күнү кармай турган болсоңуз, анда 4-чү күндө кармашыңыз керек. Анан жума күнү кармайсыз. Жоксо жума күнү кармап туруп, эртеси 6-чы күндө кармашыңыз керек болот. Бир гана жума күнү гана кармайм деп ошол күнү кармап, калган күндөрү кармабай койсоңуз болбой калат. Кийинки суроо. Бактамла, биз азыр YouTube, Instagram, TikTok жана башка соц сеттерден акча тапкан доордо жашап атабыз. Ушул акча адал болобу? Кээ бирлер арам деп жатышат. Эми мындай да, бир нерсенин арам экенине кескин бир негиз же текст болбогондон кийин билмейинче биз ошолорду эч качан кесе муну арам деп айта албайбыз. Анткени ал жерге эч кандай акча кетирген жоксуз. Жөн эле мээнет кылып атасыз, адамдардын башын бириктиресиз, ошо мээнетиңизге жараша ал YouTube'дан сизге же берки сот сеттеринен сизге акча бөлүп берип аткан болсо, эч нерсе болбойт, боло берет ал. Боло берет. Эгерде сиз акча берип, бир нерсе сатып алып, аны оюнга киргизип, айталы, мына машина. Ушу машинаны ойнотуп атабыз. Билет сатып алыңыздар, 2000 сомдон же 1000 сомдон деп туруп, 1000 адамга сатышы мүмкүн да, мисал. Анан ушул ойнотуп туруп, анан ким уткан болсо алып кетет, уталбаганы кала берет. Ушул арам, болбойт. Жок. Сиз мисалы бир буюм сатып аласыз. Айталы, бүгүнкү күндө Глобус деген бар, Фрунзе деген бар, да кайсы Народный элдик деген баягы магазиндер бар. Ошол магазиндерден сиз буюм сатып аласыз, чай сатып аласыз, тамак аш сатып аласыз, продукттар дегеле азык-түлүктөр сатып аласыз. Ошолорго сизге квитанция берет. Ошо квитанцияңызды биз ойнотуп берели деген болсо, ал арам болбойт. Же болбосо, мына бензин куюп бере турган жер бар го. Ошол жерден бензин куйган сайын сизге эмне берет? Мындай талон бир кагаз бере бериши мүмкүн. Ошол кагаздарды чогултуп келе бересиз. Бир айдан кийин, 2 айдан, 3 айдан кийин өткөргөндөн бир убактысы бар да. Ушул убакта баягы бензин куюп алган квитанцияңызды алып келиңиз. Биз сизге ойнотуп берели. Ошондон бизден сиздерге бир белегибиз бар, ушуну ким утса утуп кетсин десе, бул адал болот. Эң негизгиси акча берип, бир билет сатып алып, ошол билетти ойното турган болсо, ошол болбойт, ошол арам. Кийинки суроо. Бактажы, аялымдын тили узун. Чатак. Эч эле баш ийгиси келбейт. Ачуум келгенде уруп коем. Кайра кыжаалат болом. Бирок аялым бир аз оңолуп калат дейт. Негизи бул туура эмес. Ошого да көндүрүп алышыңыз мүмкүн. Негизи пайгамбарыбыздан бир да риваят жок. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Айша энебиздин көзүн көгөртө чапты. Умму Салама энебиздин мурдун кыйшайта чапты. Зейнеп энебиздин бутун сындыра тепти деген бир да риваят жок. Өткөндө да айттык го, баягы Азирет Умар радыйаллаху анхунун аялы дагы ушунчалык ачуу үндөр менен, ачуу сөздөр менен шакылдап баягындай төкмөчүлөр да бул жакта калат экен. Акийнеге айтышкандай ошондой шакылдап булбулдай сайрап атканда бир сахаба көрүп калып атпайбы? Көрүп калып таң калат го, эмнеге унчукпадыңыз десе, жооп берип атпайбы? Эми аялым бекер нан бышыргыч, бекер тамак бышыргыч, бекер бала төрөп бергич. Болбосо бир адам төрөлгөндө энелерибиз баягы бизди төрөп атканда, экинчи төрөбөйм деп атып төрөйт экен. Бир өлүп кайра тирилгендей болот. Өлүп кетпейт, бирок ошондой даражада. Бир өлүп кайра тирилгендей болот. Кээ бир энелерибиз бар, өтүп кетет. Төрөп өтүп кетет экен. Андай учурларда болуп калат. Андан кийин бекер үй тазалагычым дейт. Анан бекер казыначым дейт. Үйдөгү буюм тайым, акча нерселер болсо, ошону коюп коем, аны эч кимге бербейт. Аялдар билесиз, көбүнчө келе дейт. Үйгө сактайм, эмнеге? Ушу балдарым кыйналбасын, кыздарым кыйналбасын, үйгө бирдеке кыла калалы деп эле аялдар монтип аткан болот го. Ошого баягы тоок, баягы балапандарым да корулап, эч кимге тийгизбей, бирдеке алып келсе эле жей калып, баласына бере калып, мына ошондой даражадагы эне сыпаттап Азирет Умар деген экен. Ушунча кызматтарын көрүп туруп, эми бир-эки ооз сөз менен мен көтөрө албай калмак белем. Көтөрүп коебуз да деген экен. Аны сыңары сиз аялыңызды эч качан урбаңыз. Азыр ур токмокко алып,
картошка пияз кууруганда кыпкызыл кууруй бере турган болсоңуз, эртеңки күнү Алла Таала сиздерге берип, балдарды, неберелерди Кудайым жадыратып берип, айталы бир 7 бала бере турган болсо, кыз баланы кошуп, кыздарыңыз турмушка чыгып, балдарыңыз үйлөнсө, алар канча болот? Кудайдын буйругу менен. Кудайым кут кылсын. Автоматтык түрдө 14 болот. 14-төнөн 5тен эле небере күтүңүзчү. 10 дебей туралы. 5тен азыр муун көрүп атасыздар да, улам эле ылдый түшүп келатат. Азыр 5 балам бар десе, эмне болуп атат? Илгеркилердей 10 балам бар, 12 балам бар дегендей эле элестетилип баштады уже. Мындан баягы. Мына ошол 5тен эле бала берсин. Андан да көп берсин. Жок дегенде дейли. Өйдө ылдый эсептегенде. Аны кошкондо 50 болот. Кайра 5-4-түн 20, ошентип 70. Элестетиңиз, 70 небереңиз бар. 70 небереңизге берки 14-тү кошо бериңиз. 80 болот, 84. Балдарыңыз, келиндериңиз, неберелериңиз кошкондо канча болот экен? 84. Ошол 84 бала чака небереңизге сиздин жана токмоктоп төпөстөп аткан аялыңыз автоматтык түрдө эмне болот? Генерал марша болот. Убакыт саат келгенде өзүнөн өзү эле. Сиз эмне аласыз? Уруп токмоктоп сабай бергениңизден аял кишилер балдарын бул жака барам десе, бул жака барат, тигил жака барам десе, тигил жака бат эле ал. Ыйлап сыктап, атаңар мени токмоктоп жүрүп, муну жеримди сындырган, мени давление кылган, башка агылган, бул кылган деп отуруп, ыйлап сыктап айта берсе, балдар ишенет, бак шапабызды уруп токмоктоп жүрөлү ошентип, майып кылып койгон турбайбы, орукчан кылып койгон турбайбы. Эмне үчүн? 9 ай курсагына көтөргөн. Бирок сиз чындап эле ошенткенсиз да. Ошенткен фактылар менен бүт айтып коет. Бүттү. Бала чака неберелериңиз, чеберелериңизге чейин сизди караганда жалаңкычты көргөндөй болуп калышы мүмкүн. Анан сиз эмне кылат? Дымдама кылып бышырат анан. Акырын отту азыраак жагып коет, былкылдатып гана кайнатат. Ушундай баягы өзбек туугандар айтқандай дәмдәлип жата берет анан. Бүттү. Айтайын десеңиз, ата-энеңиз кетип калган тияка. Тууганыңызга айтайын десе, ишенбейт, ыңгайсыз. Өзүңүздүн айыбыңызды өзүңүз ачкыңыз келбейт. Ошондуктан сизге кеңешибиз, пайгамбарыбыз айткан, аялдар колуңардагы аманат дейт. Бул аманатка кыянат кылбашыбыз керек. Бул эркектикке жарашпайт. Андай ачуулуу эркектер үйлөнбөй туруш керек болот. Баягы айтабыз го дайым эле. Адам үйлөнүш үчүн бир эле балагатка жеткен жетишсиз ал. Акыл жагынан да жетилиш керек. Дене мүчөөнү жагынан да жетилиш керек. Иш, бирдеке тиричилик, баягы аң сезим, түшүнүк, мамиле жагынан да жогорку деңгээлге жетиш керек. Турмуш болгондо өйдөлүй болот. Ушунун баарына чыдай турган абалга жеткенден кийин анан үйлөнсө, Кудайым буйруса, ажырашпай жашынакай болуп жашайт. Ошондуктан аялыңызды бүгүндөн баштап эркелетиңиз. Айша энебизди пайгамбар эркелеткендей, бир риваятта келет го, колуна көтөргөн десе, бир риваятта ийинине көтөргөн дейт. Эми сиз аялыңызды өзүң көтөрө аласыңыз мүмкүн, көтөрө албай калышыңыз мүмкүн. Ар кандай да аялдары. Кээ бирки 100 килограмм, кээ бирки 120 килограмм болушу мүмкүн, кээ бирки 70 килограмм болушу мүмкүн, ар кандай. Ошол көңүлүн өзүң көтөрө албасаңыз да, көңүлүн көтөрүп, мен сага үйлөнгөнүмө ыраазымын, рахмат, монда жадыраган сонун балдарды, кыздарды төрөп бердиң. Абдан бактылуумун сага деп, сен менен үйлөнгөнүмө деп койсоңуз, аялыңыз деле лыпылдап кызматын кылып калат буйруса. Антпесеңиз кийин дымдама болуп калышы мүмкүн. 5-6 ончакты койду, козуларды кайтартып туруп, атабыз бошобой атат деп туруп, кайсы бир кудулдар айткандай, от жаккыч болуп калышы мүмкүн. Качагар деп коет го, ошондон Кудай сактасын. Адам аткенде кыргыздар айтып коет, чөптү кордусун көзгө зыян деп. Ал чөп эмес да, бул адам ал. Ошон үчүн этиятташ керек. Кийинки суроо. Жаш балдарга тумар такса болобу? Аят хадистен болсо болот, ошондо да ага сыйынбай, Алла Таала ушул аяттын, хадистин негизинде бизди Алла сактайт деген ниетте тагып койсоңуз болот. Андан кийинкиси бизде баягы саат тагып коет, болсо шакек тагып алышат. Эмне үчүн? Ошо жалтырак ошока көңүл бурулуш үчүн. Көз тию деген тема бар да, билесиздер. Фаиннал айна хаккун деген пайгамбарыбыз. Көз бул бар деген да, көз бар. Ошон үчүн дайыма фалак, нас, ихлас, аятал курсулөрдүн адам өзүнө дем салып жүрүш керек. Дайыма дем салып турган жакшы болот. Пайгамбар дайыма өзүнө дем салып жүргөн. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Аллах сизден эки дүйнө разы болсун. YouTube'дан фикх китептеринен сабак берсеңиз жакшы болот эле. Мисалы Мухтасар ал-Викаядан. Себеби алыстагы шакирттериңиз бул нерсеге аябай муктажбыз. Кудайым буйурса, жакында баштаганга аракет кылабыз. Баягындай
негизи эле ушул керек болуп калды. Муктасарданбы, же Кудурийденби, же Канзы Такаевденби, же болбосо жанагы Муният Мусали деген аябай жакшы китеп бар. Шархтары бар, Мултакал Абхур деп абдан сонун китеп. Ошол китептерден да алып алып, Кудай буйруса, дарс өтөлү деген оюбуз бар. Тема боюнча кыса кылып, далилдердин негизинде Кудай буйруса аракет кылабыз. Bir atayın özünce bir YouTube'dan kanal açıp sabah ötsök bolot. Buyursa, Kuday buyursa. Keyinki soru, ustaz, bizde bir tuğanımız menen tartış bolup kaldı. Biz İmam-ı Azam mazhabındabız desem, bir tuğanımız biz Sunnit mazhabındabız. İmam-ı Azam'dı bilbeyim go, biz Sunnit mazhabındabız deyip. Bizge tuğra jol көрсөтүp koyuyoruz bu rahmat. Emi bu Göyrөңдүк деп айтабыз. Себеби дегенде бул обу жоктукта баягы мен Имам Азамды билбейм го, бирок ушул Суннитти билем деп. Негизинен бүгүнкү күндө Суннит деген демиш болуп, бирок чаржайт болуп кетет. Ар ким өзүнчө эле иштихат кылып кете берем десе, жана биз башында айттык го, Куранды жатка билиш керек. Хадистердин баарын жатка билиш керек. Sahih, Zayif, Hasan degенler gılgay biliş gerek. Kaysıl hadistin manisin, kaysıl hadis jokko çıgarat. Aların bарын жатка biliş gerek. Жатка biliş gerek. Anan Takvinul Medhebil Hanafi Said Bektaş'tıkı. Baktaş dep aytılат, Bektaş dep aytılат. Kırgızçalap Bektaş dep aytılат. Şu Baktaş, şu Said Baktaş'tın kitabi var. Ma ta'ammulatni fi dawabitil mufta bihi degen. Muna uşul kitapti alıp okup çıksa bolat. Arapça bilbegендер менен эч кыйналбай эле коңуз. Аны менен канча талаш тартыш кыласыз, баары бир түшүнбөйт. Биз салафибиз деп атпайбы? Кандай гана, мисалы, Абдулла Ал-Хусейн ибн Мухаммад мындай деп айтат. Балхилек. Халаф ибн Айюб мындай деди деп. Халаф ибн Айюбтун сөзүн айтып атат. Сарал илму мин Аллахи таала иля сейдина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Allah Teala İslam dininin bilimin Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ne oldu? Жүктөдү. Thumma sara ila ashabihi. Keyin Peygamberimiz arqılı sahabalarga жүктөлдü. Thumma sara ila tabi'in. Keyin sahabalardan Peygamberimizin sahabalarından ilim жүктөлдü da öttü. Oşo sahabalardan tabiinler öttü. Tabiin degen jana jogorda aytılgандай эле Peygamber sahaba degen joro joldoş. Şu Peygamberimizin joro joldoştoru menen zamandaş болгондор. Sahaba деген ким? Peygamberimiz menen zamandaş болгондор. Ошол Peygamberimizin sahabalar menen zamandaş болгондорго өткөн. İslam bilimi. Dagы алардын бүт бардыгы топтолуп кимге өттү? İla Abi Hanife ve ashabihi. İmam-ı Azam jana İmam-ı Azamdын şakirtlerine өткөн. Kim alar? İmam Muhammed en belgilülері. İmam Muhammed, İmam Abu Yusuf, İmam Zufar, İmam Al-Hasan. Mına uşul insanlar ötken daha başka toltura şakirtler var. En belgilülерін айтып атабыз. Mına uşul şakirtleri arqılı Hanafi mazhabı ne oldu? Negizdeldi. İmam Azam rahmetullahi aleyhi özü ele çıkkan çok. Men degen uşunday Abu Hanifa deb atalışım gerek. Jana men mazhabım Hanafi mazhabı bolot. Meni gana erçiňe gerek, bölökte o erçiňe kelет degen emes. Ähli sünnet vel cemaanın alımdары ne olgan? Uşul Hanafi mazhabın toğra, oşonda ele İmam Malik mazhabın, oşonda ele İmam Şafi mazhabın, oşonda ele Ahmad ibn Hanbali mazhabın ne kılgan? Şu 4 mazhabı biz toğra dep bilebиz. Oşonun içine biz Hanafi mazhabın karmanabız. 4-tön biz jokko çıgarbayбыз. Birin dagı. 4-tön toğra deybiz. Bolgonu biz ne kılabız? Hanafi mazhabın bekem karmanabız. Mına Oşonduktan Halid Mahmud al-Baqqar alım mitip aytat. Eyyuhel Hanafi, o Hanafi. Biz aytып атат. Ente salafiyyul haqiqiyyu. Tigile salafiyiz deyip atpay, geyir tuğandar. Jo, sen al emes. Çınığı salafi sensin deyip. Biz aytып атат. Nege? Salafi degen söz manisi salafi degen. Bayırkılık degen söz. Salafi degen ne degen? Bayırkılık degen söz. لأنك ترجع في جميع أقوالك إلى مذهب إمام السلف والخلف. Seyyidi Abi Hanife. Halaftardan, salaftardan törösü bolğan.
İmam Azam rahmetullahi aleyh'e sen ne kılıp atasın deydi? Elçi atasın. Demek bayırkılık naq sensin. Azırkılar bayırkılıktın dep koyurat, biroq bayırkılardın sözünü uqbaydı. Bayırkı alımdardın sözünü ne kılbaydı? Chetke qaqat. Men özünçe ketem deydi da, biroq kayrelep bir şeyhin qarma bolgan. Men salafiymin degeni dele kayra söz türlü bir alımды qarmaydı. Arapça bilbegenden keyin. Balança mit otpay, tükünçe mit otpay dep ne bolat? Özüң menen özüң talaşa berишiң мүмкүн. Ошон үчүн Ahmad Sharif Azhari деген бүгүнкү күндө барал өтө каныккан жакшы алым. Алымдардын бири Египетте бүгүнкү күндө. Ушул киши да айтып атпайбы? Ушинтип бөлүнүп отуруп канчага барды? 21 барды. Эми өздөрү менен өздөрү талашып атат. Мынтип талашып, ушул мусулманчылыкка керек беле, керек эмес. Кыбланы карап, Аллаху акбар деп намаз окуп атабы? Алланы Алла деп билеби, пайгамбарыбызды пайгамбар деп билеби, сахабалардын биринде жокко чыгарбайбы? Бүттү, адалды адал, арамды арам дейби, кыбланы карап намаз окуп атабы? Бүттү, биз мусулман бир тууганбыз. Ушу менен алдыга жылышыбыз керек дагы. Биз башка нерсени талашыбыз керек. Эмне үчүн мындай чыны иштеп чыга албайбыз? Эмне үчүн мындай компьютер иштеп чыга албайбыз? Эмне үчүн мындай китептен жазылып атат китептер? Ушул китептин барагын иштеп чыга албайбыз бүгүнкү күндө? Дагы башка эле бир нерсени талашып отура беребиз. Сен мындайсың, мен мындаймын, сен бейишке киресиң, мен бейишке кирбейм, ушундай. Негизи андай болбойт да. Ошондуктан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Кимде-ким бирөөнө капыр десе, ал сөзү жалган болуп кала турган болсо, мушрик деп айта турган болсо, айткан сөзү жалган болсо, айткан адамга ошол сөзү өзүнө кайрылып келмейинче бул дүйнөдөн өтпөйт дейт. Ошол үчүн биз бирөөнө капыр дей албайбыз, башка дей албайбыз. Эгерде оозунда келмес турса, ла илаха иллаллах Muhammadur Rasulullah деп жүрөгү менен айтып аткан болсо. Анткени хадис бар. Мен кала ла илаха иллаллах мухлисан. Жүрөгү менен кимде-ким ла илаха иллаллах десе, дахалал жаннат, бейишке кирди деген. Бүттү. Биз ошон үчүн жакшы жагына оодарганга аракет жасайбыз. Жана ошондой эле жооп дагы. Аби сами'ту ар-Раби' дахала Абу Ханифа. Abi Avis aytып атат, Ибн Аби Авис. Мен Раби'адан угуп калдым. Дахала Абу Ханифа яуман алал Мансур. Абу Джафар ал-Мансур, билесиздер, бул Аббаси халифатын негиздөөчүлөрүнүн бири бул. Ошо Аббаси халифатындагы халиф болуп турган ушу кишиге кирип калды. Имам Азам рахматуллахи кирип барат. Бул 20-чы халиф болот, 20-чы. وعنده عيسى ابن موسى عيسى ابن موسى баракен ошол Абу Джафар ал-Мансур дун жанында. Факала лил Мансур, Мансурга айтты. Ким? Иса ибн Муса. Хада алимут дунья. Фит дуньяда. Хада алимун фит дунья. Изафа деп коет грамматика боюнча. Ортосунда ли болот, же болбосо мин болот, же болбосо фи болот. Арабча грамматика окугандар болсо түшүнөт. Ошол бул жерде фи мааниси бар. Алимун фит дунья. Муногу дүйнөдөгү, жер бетиндеги алым бул ушул азыр. Al-yawm dedi. Bugünkü günde. Faqala lahu ошондо анан Мансур сурап атат. Ya Nu'man, amma nakhasta al-ilma. Мына жоопту жыйынтыктап атабыз. Жакшылап көңүл буруңуз. Amma nakhasta al-ilma. Падыша сурап атат. Мансур падыша. Абу Ханифа, илимди сен кимден алдың dedi. Көрдүңүзбү? Баланча булбулдай сайрап атса деле аят хадис сүйлөт. Устазы суралат. Сен кимден алгансың илимди деп. Өз алдынча окугандарга анча не болбойт, алыска барбайт, узакка бара албайт. Анткени устазы жоктун устазы ким дейт? Шайтан дейт. Ушундай сөз бар. Эмне үчүн? Ал баары жаңылат эртеңки күнү. Ошон үчүн ар бир адамга устат шарт. Мына пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келишинде деле эмне болду? Жабирил алейхиссалам устаттык кылган, үйрөткөн, 40 жыл тарбиялады. Чынчыл болду. Жана башка шарттар бар. Анан 40 жылдан кийин анан эмне болду? Пайгамбарлык статус, пайгамбарлык наам берилген. Эми караңыз, ошол Мансур падыша сурап атат. Илимди кимден алдың дегенде Имам Азам рахматуллахи алейх минтип жооп берет. Ан асхаби Умара. Ан Умара. Азирети Умардан таалим алган, Азирети Умардын жора жолдошторунан. Биринчи жооп. Экинчи жооп дая басып түшүндүрүп берип атат Имам Азам рахматуллахи алейх. Так. وعن أصحاب علي عن علي Ali'den talim algan Ali'nin joro joldoştorandan. İkincisi. Üçüncüsü. An ashabi Abdillah an Abdillah. Bundan maksat İbn Mas'ud aytып атат.
Qala Abdullah deseler sahabaların içinden. İbn Mas'ud gana düşünөбүз, başkasını düşünbeybiz. Başka da Abdullah degenler bolgon. Biroq İbn Mas'ud gana belgili bolup ketkendi ötö. Fiqh boyunca Irak'ta ötö güçlü bolgon, Irak'ta yaşap жүрүp ötüp ketken. Oşo үчүн бүгүnkү күндө Irak өлкөсүндө Ханафи алымдар өтө көп. Abdullah'dan, мындай айтқанда Абдулла ибн Мас'удтан талим алган Абдулланын жоро жолдошторунан. Жана İbn Abbas'tın zamanında yer betinde kim bilimde olsa ошо талим алган. Ошолордун баарынан эмне кылдым? Мен талимимди алдым деп жооп берип атат. Дегенде Mansur padişah ne deyip cevap verdi? Abu Cafer el-Mansur. Laqad istawthaqta li nafsika. Demek özüңdү айгабай бекемдеп ишенимди кылып алган турбайсыңбы? Деп баса белгиледи. Демек сен ишеничтүү аалым экенсиң деп. Өзүңдү барча жагынан бекемдеп алган турбайсыңбы? Имам Азам рахматуллахи алейхтин устаттары канча болгон? 4000 жеткен. 4000 жеткен. Ушунчалык устаздары көп. Жана бул киши İbn Malik, Abdullah ibn Az-Zubaydi, Jabir ibn Abdullah 7 sahabаны көргөн бул киши. Мына жана башка да сахабалар 7-өнүн тең не кылган көргөн. Айша ibn Ajras деген да бар мунун ичинде. Алла таала булардан ыраазы болсун. Мына белгилүү чоң табииндерден дагы эмне кылган? Билимин алган. Жана да ошого кошумчалай жооп берип кете турган нерселердин бири Абдулла ибн Мубарак деген алым болгон. Абдулла ибн Мубарак рахматуллахи алейх бул кээ риваяттарда атасы түрк болгон дейт. Бирок баары арабтардын чөлкөмүндө жашап калган. Ошол жерде арабташып кеткен. Кандай болгон күндө дагы кийинки табииндерден Кала Абдулла десе kim түшүнөбүз? Ибн Мубаракты гана түшүнгөнбүз. Ошондой түшүнгөн мурункулар. Азыр да ошондой. Өтө каныкка мыкты алым болгон. Бул хадис илими боюнча имам болгон. Амирул Муъминин болгон. Хадис илими боюнча Амирул Муъминин деген, момундардын амири деген кайманатка конгон киши. Ушу киши дагы халиф баягы Харун Рашидтин заманында өткөн бул киши. Харун Рашидтин заманында турганда буга изжааху рajulun min ahli Kufa. Kufa шаарынан бир киши келип калып маселе сурайт. Маселе сурап калганда Абдулла ибн Мубарак не дейт? Вайхак. Кызыктай адам экенсиң. Бул эмне кылганың дейт да. Атaqa'u fi rajulin salla 45 sana al-fajr wal-isha ala wudu'in wahidin. 45 жыл bir daarat менен куфтандагы дараты менен багымдатты уктабастан өткөргөн. Дагы айталайм. 45 жыл куфтанга алган дараты менен куфтанды окуп, түнү менен уктабастан, даратын бузбастан багымдатты окуган 45 жыл бою. Жана wa kana yajma'ul Qur'ana fi rak'atayn fi laylatin. Bir түндүн ичинде 2 рекет нафил намаз окуп, Kur'an'da hatım kılgan kişini attap, taştap, menden gelip mesele soraysın be. Antkeni de ta'allamtul fiqha allazi indi min Abi Hanifa. Men mo'ljada fiqh boyunca fatva berip otpayım be deydi. Oşunun bari men İmam Azam rahmetullahi aleyh'ten öyrengöm deydi. Oşonda İmam Şafii aytып otpayбы? Fiqh degende İmam Azam rahmetullahi aleyh'ten üy bilösün түшүнөргүлө. Oşonun negizinde fiqh ilimi эмне болгон? Өркүндөгөн, шариат илими өркүндөгөн болот. Муну эч ким тана албайт. Ошол үчүн тарыхты көп окуш керек. Тарыхты окумайынча биз исламдын баалуулуктарын эч качан эмне кылбайбыз, түшүнбөйбүз. Мына Абдулла ибн Мубарак рахматуллахи алейхи ушинтип баса айткан. Эми мындан ары кабыл алгыс келеби келбейби, бул өзү билет. Ошон үчүн дагы бекемдеп айтабыз. Арабчанын алифин, Курандын коф тамгасын чечмелегенди билбегендерге өз алдынча иштихат кылып маселе айтам дегендерге бул арам, болбойт, таптакыр болбойт. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи алейхи эмне деген? Ахлакатхумал уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндө талкалап жок кылды деген. Мен билем, ана мындай болот, ана Куранда миттет, ана хадисте миттетте отуруп, анын чын төгүнүн негизин, далилин, каяктан келип чыккан эмне болгон? Кээ бир аяттар бар да, мисалы, хадистер бар. Жөөттөргө, капырларга тиешелүү болуп калышы мүмкүн, аны капкап мусулмандарга чаптап коюшу мүмкүн. Мусулмандарга тиешелүү аятты капырларга апарып таштап коюшу мүмкүн.
Мисалы жаңағы аят бар ғой. Әл-фитнату акбару минал қатл. Ушуну түздөн түз которуп алсаңыз эмне болот? Фитна кылуу киши өлтүргөндөн да чоң күнөө. Ал жерде фитна эмне болот? Ыймандан капырчылыкка кайтуу деп тафсирленет. А биздикилер эмне болот? Бир-эки арабча үйрөнүп алгандар. Фитна деп кадимки фитнаны айтып алган, тополон тозукту жок. Ал жердеги фитна эмне болот? Мусулманчылыктан капырчылыкка өтүп кетүү, бул киши өлтүргөндөн да чоң күнөө болот деп мына ушундай баса белгилеп айткан тафсирчилер. Алардын баарын негиздерин түптөрүн окуп алсак биз чаташа беребиз. Ошол үчүн баягы Хасан Басри рахматуллахи алейхи ушинтип айткан. Имам Шафии айткан: "Ма жахилан нас ва лахталафу илля литарким лисан ал-араб." Мусулмандар араб тилин билбегендиктен сабатсыз болушту, дин боюнча да, дин илими боюнча. Ошо дин илими боюнча сабатсыз болгондуктан бири-бири менен талашып тартышып жатып калды деп. Дин илимин терең өздөштүргөн билем деген адам албетте баягы башында айткандай өзүнүн эне тилин мыкты билиш керек. Андан кийин пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, Куран жат, хадистер жат, мусталал хадис илимдерин бардыгын тимеле жеп ичиш керек. Мынакей белгилүү шакирттеринен имамул жарх ва та'дил, хадис илими боюнча жарх деген эмне, та'дил деген эмне, ошо суроолорду бериңиз жанагы. Мен салафиймин, мен мазхаб кармабайм дегендерге. Жарх илимин, та'дил илимин мага түшүндүрүп берчи деп. Арабча билгендери сизге түшүндүрүп бериши мүмкүн. Арабча билбегендерчи аларга таптакыр болбойт. Арабчаны билип жеп ичкендер мейли эми алар кете берсин. Өз жолу менен. Эмне десе, аятты, хадисти, далилдерин тияктан көтөрүп чыгышы мүмкүн. Бирактагы арабча билбегендер чаржайт болуп, өз эле эмес, буяктагылардын да башын эмне кылып атат? Адаштырып атпайбы? Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Жакында илимди эмне кылгыла, терең-терең өздөштүргүлө. Менден алып калгыла алчуңарды. Антпесеңер мен жакында кетем, өтөм бул дүйнөдөн деген мааниде, макбудун дейт да, мен алынам, бул дүйнөдөн кетем, узайм. Сапар тартып кетем жакында. Бул дүйнөдөн о дүйнөнү көздөйт дегенде эмнеге дейт? Анткени Алла Таала силердин диниңерди момунтип эле чапчып албайт. Араңарда билимдүүлөрдү алып салат. Анан билимсиздерди эмне кыласыңар? Баш кармайсыңар. Анан ал эмне кылат? Өзү билип билбей фатвасын берет, маселесин айтат. Ошо менен өзү адашат, башкаларды адаштырат деп пайгамбарыбыз деле сахih хадиси бар. Ошондуктан арабчанын алифин чечмелеген билбегендерден 1000 километр алыс болуңуздар, 10.000 километр алыс болуңуздар аладан, 10.000 чакырым. Жолобош керек. Аят хадис билбей укпаңыздар. Ошон үчүн ар бир аймакта имамдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Ошол имамдын этегин кармаңыздар. Бирдемке болуп жаңылсак сен жооп бересиң, сиз жооп бересиз деп аят хадис боюнча ошол далилде ошол негиздеп берет. Ошонун этегин кармаңыздар. Кудайым буйруса жүзүбүз жарык болот. Ошого Ибн Аббас, Ибн Масуд радыйаллаху анху эмне деген? Керемет сөздөрдү айткан. Кокус менин сөзүм Азирети Умар радыйаллаху анхуга каршы келип калса, менин сөзүмдү ыргытып, Азирети Умардын сөзүн кармагыла деген. Неге? Бир тартип, бир багытта кетиш үчүн. Не деген адамдар болгон? Ошондуктан имамдарыңыздарды гана угуңуздар.